депутатты Селе Момбеков дейді. Қалған 119 қалып қалдық бияқтачы. Момбеков сөйлеп атат, Момбеков тура сөйлеп атат деп. Рыскелді Момбеков бүгін Қырғызстанда саясатты елестетсе болбойды. Biz barыбыз қуанып тұрабыз. Рыскелді парламент сені менен көрктү. Саға саясатчылар же башка бирөө баа бербеш керек, сага ел баа берип, ел баа бер десе, элдин уулу болуп калды. Бул кыйын болгон менен Назирадан коркот, аябай. Аябай коркот. Бүгүн айтышыбыз керек да бардык нерсени. Эртең менен алдыда туруп ал балдарды бала акчага алып барат. Рыскелди байке негизи мына бир парламенттеги чындыктын символундай эле болуп калды. Ак сакалын жайкаган каремине болуучу Айкөл Манас баяны ал муздактан бери карай атадан өтүп балагын айтып келди болгонда ал эмне болуучу. Манас атам жердеген айтылуу таластан, Залқар Чыңгыз Айтматов төрөлгөн айтылуу кадимки шекер айылынан чыккан, улуттун жүгүн көтөрүп алдыңкы катарда жүргөн Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Рыскелди Чыныбекович Момбековдун юбилейлик салтанаттуу тою ачык деп жарыяланат. Хан менен туу көтөрүп Кыргыз эли баратат баштап шаң менен Шаңды бургулчу бала Кыргызстан алмаган шагындай жүрөгүбүз элегибиз ала тоо менен жалындай Нагур жолу урматтуу аксакалдарыбыз. Ассалам алейкум. Урматтуу улуу элдин урпактары, ушул залдын урматтары, эркелеп кеттимби же эртелеп жеттимби айтор, бүгүн туп-тура ушул күнү ушул жерде мен дагы 50 жашка жеттим. Элибизде 50 жаш тоо кырындагы жаш деп коет эмеспи? Ошо тоонун кырында туруп, алдымды карап бышкырып, артымды карап бышкырып 50 жаш дейт. 50 жаш, 100-дүн жарымы 50-ге чыккан адам карыбы дейт. 50-ден өтүп кетсем да мен өчүрбейм жаштык жалынды деп. 50 жаш сен да эсте каласың, эсен болсоң 60ка барасың. 50 деген жашыңды сен суктантып, эске дайым ушул тойду саласың. Эр ортосу кана эмесе эр ортону 50 жаш кайра келбейт, мен өткөргөн 50 жаш. 60-ты аттагыча бир болуп, кана достор отуралы көңүл ач. Бар болуңуздар, рахмат. Колума комуш кийгенде кошулуп бирге сөз келет. Акындар деле байкасак ардайым бирдей ырдабай ырдыдан ырдоодо кээде кес келет. Ешенкул эним сурадың, эл артиси Замирбек эркип бир сөзүн төксө деп, атадан калган комустуң ардактап туруп челсе деп, өткөн менен кеткенди элестетип өтсө деп, эмгек кылып элиңе, Рыскелдиним кулак сал мына 50-дүң чыктың белине, 50 жашка келди деп анчалык эним кейбе, сенде эр азамат жигиткен 50 жаш деген эмне? Аман болсо чыгасың журтуңдун алдың батасын 100 жаштындагы төрүнө. Андан көрө бүгүнкү тоюңуздун иничек. Бүт кыргыз эмес казакка да угулуп жатат дүбүртү. Жакшы болду бул майрам, жалпел угуттой сүйүнчү. Мына ак батасын арнаган аксакалдар төрүңдө курбу курдаш катарлаш кубанып келген калыңер курчалып турат той көңүлдө. Мен сенин айтар тилегим ушундай дагы бир жашты жашагына асты жаманды көрбөң өмүрдө. Менин пайда болушумдагы Рыскелди экөөбүз бир айылданбыз. Шекер айылы Рыскелди менен иним болот, огороддош чоңойгонбуз, бир мектепте бүткөнбүз. Илгертен бери Кыргызда улуу сөз бар, тойду тууган башкарат дейт. Мына тууганы катары тойго
эрке балалык кызматымды баштадым. Эң алгачкы куттуктоо сөз Кыргыз Республикасынын президентинин администрация башчысы Досалы Акбаралиевич Эсеналиев мырзаны. Жогорку кеңештин депутаты, албетте көпчүлүк коалициянын төрагасы, Жогорку кеңештин атынан Иса Шейшенкулович Өмүркулов агабызды. Кыргыз өкмөтүнүн атынан айыл чарба министри Нурбек мырза Мурашев жана Кыргыз Республикасынын экс-президенти Роза Исаковна Отунбаева. Досалы мырза, сиздер баштай бересиздер. Роза апчыбыз Урматтуу бекендештер, урматтуу келди. Өзү жана айтылгандай, таң эрте президентибиз Сооронбай Шарипович өзү жеке куттуктады. Азыр мен ушул куттуктоо сөзү менен тааныштырып коеюн. Урматтуу Ырыскелди Чыныбекович, сизди 50 жылдык кутман курагыңыз менен куттуктайм. Жалпы эл сизди дасыккан саясатчы, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты катары жакшы билет. Буга чейин сиз белгилүү журналист катары да таанымал болуп, эл оозуна алынып келдиңиз. Байыртадан сакталып келген эне тилибизге болгон мамилени жакшыртууда, жаштарга түшүндүрүүдө, элге жайылтууда жеке салымыңызды баарыбыз билебиз. Айрыкча байыркы элибиздин укура көркөм тилинин байлыгын терең билип, ыктуу пайдаланганыңыз сизди өзгөчөлөнтүп турат. Сиз мамлекетибиздин өнүгүшүнө кайдыгер карабай, өзгөчө позицияңыз менен Кыргызстанда парламенттик демократияны өнүктүрүүгө олуттуу салым кошуп келе жатасыз. Мындан ары дагы эл алдындагы жооптуу милдетиңизди ийгиликтүү аткарып, Кыргызстан жаркын келечегин курууга, адилеттүү өнүккөн өлкөнүн бекем негиздерин калыптандырууда тактыктуу кызмат өтөйсүз деп ишенем. Сизге чың ден соолук, бакыт талай, жооптуу ишиңизге ийгилик, үй бүлөңүзгө бакыт талай каалайм деп Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков. Кол чабуулар, урматтуу меймандар, мамлекет башчысы, урматтуу Ырыскелди, енді эки сөз, эл ортону 50 жаш дегендей, азыр эл ортону 80 жаш, 70 жаш, 90 жаш, ага караганда сиз жашсыз, алдыңызда албан ийгиликтер дайым коштосун, оозуңузда сөзүңүз бар, жамактаганыңыз токтобосун, колуңузда калем дагы дайым өлкө үчүн, эл үчүн жазылсын. Үй бүлөңүз менен балдарыңыз чоңоюптыр, үй бүлөңүз менен дайым аман эсен болуңуз. Куттуктайбыз. Дагы бир жолу кол чаап коелу. Чоң рахмат. Иса Шейшенкулович, келиңиз. Рахмат, урматтуу. Дагы бир жолу кол чаап коюңуздар, президенттин белеги. Чоң рахмат. Урматтуу бүгүнкү юбилейдин катышуучулары, урматтуу Ырыскелди Чыныбекович, торколуу тоюңуз кут болсун. Сиз жөнүндө мына жогоруда тасмадан баарыбыз көрдүк. Өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүз, өзүңүздүн адамкерчилигиңизди, өзүңүздүн үй бүлөгө жасаган мамилеңизди, патриоттугуңузду, анан эми көптөр бүгүн тасмадан таанышып атса, мен өзүңдү тааныганыма мына бүгүн 20 жылга жакындап калды. Ал мезгилде журналист элең, жалпы мындай коомго көп мындай таанымал эмес. А эми мына Кудай буйруса бүгүн депутат десе эле Момбековду калган 119 калып калдык бияктачы. Момбеков сүйлөп атат, Момбеков туура сүйлөп атат деп. Себеби көйгөйлүү маселелерди мамлекетке тиешелүү, улутубузга тиешелүү, экономикабызга тиешелүү кандай гана маселе болбосун активдүү катышасыз. Биздин фракциянын эң бир активдүү депутаттарын бирисиз. Анан эми бүгүн ушундай жакшылыгыңыз менен мына канча залда бизди урматтаган, сыйлаган аксакалдар баш болуп, саясатчылар, куда сүйөк тааныш жолдоштору менен ушундай бир чогуу ушул ак тойго биз дагы өзүбүздүн каалообузду айталы деп келдик. Урматтуу Ырыскелди, үй бүлөң менен бакубат жашап, узак өмүр сүрүп, балдарыңардын
bir top sүймөнчүлүктөрүнө көрүп, күбө болуп, чыгылып арабызда ушундай ар дайым бакылдап шакылдап жүрө бериңиз. Чоң рахмат. Дагы бир жолу кол чаап коелу. Иса мырза, Муге, келиңиздер. Кыргыз өкмөтүнүн атынан. Урматтуу бүгүнкү юбилейдин катышуучулары, Рыскел Чыныбекович, сизди бүгүнкү туулган күнүңүз менен 50 жаш курагыңыз менен өкмөт атынан, өзүмдүн атынан чын билимен куттуктайм. Сизге мына жогоруда айтылып кеткендей жакшы тилектер, бүгүнкү жакшы паталардын бардыгы сизге түз тийсин, юбилейиңизге тийсин. Жеңем менен, балдарыңыз менен, үйбілі туғандарыңыз менен тынч аман болуңуз. Сиздин бүгүнкү күндө Иса Шешенкулович айтып кеткендей, жогорку кеңештин койгондо эле Вес Кыргызстандын эли сизди атты качкастай таанып калды. Иштей тойдой достукту ордуна койгон, агайынды ордуна койгон кишисиз. Аны мен абдан ошол качествоңузду сыйлайбыз. Бүгүн мына сизди айылдан келген, таластан келген туугандарыңыз аябай сыйлуу экениңизди белгилеп турат. Себеби мына туугандар таластан көп келиптир. Мен айтып кетейин дедим эле, азыр сиздин ошол өмүр баян ишмердүүлүгүңүздү айтып кет баратканда, сиз мага жезде болот экенсиз. Эже көз урубуз бир экен. Ошого жезде да болуп кетет экенсиз. Бүгүнкү юбилейиңиз менен чын дил менен куттуктайм. Бала чакаңыз менен bundan ардагы депутаттык ишмердүүлүгүңүздө ийгилик каалайм. Чоң рахмат сиздерге. Дагы жолу кол чаап коелу. Куттуктап коюңуздар. Чоң рахмат. Орун алып отуруп берсеңиздер. Ал эми Роза Исаковна Отунбаева эжекебиздин аты айтылды. Юбилярды буга чейин куттуктап, юбилярдан келбей калган үчүн кечирим сурады. Бирок куттуктоосу экранда. Карап коюңуздар. Кыргыз Республикасынын экс-президенти Роза Исаковна. Рыскелди Чыныбекович. Мен сизди 50 жылдыгыңыз менен куттуктап атам. Тилекке каршы келе албай калдым тоюңузга. Бирок эки сөз айтайын дедим эле. Канчалык бул кишинин азыркы Кыргызстандагы демократияга салымы зор экен. Мен көптөн бери эле билем Рыскелдини. Рыскелди абдан бир эчтекеден коркпогон, чынын айтканда. Фабула газетин чыгарып атканда 10 жылга чейин бир 6-7 жылдары биз ошондо эле бирге бир тарапта, баррикаданын бир тарабында жүргөнбүз. Өзү элге, жерге жакын, элдин арасында ичинде кайнап чыккан ошондой бир революционер десем туура болот. Дайым эле мына эл менен бирге жүрүп, ошо жерден элдин үнүн угузуп, жамакчы деп коюшат го Рыскелдине. Жамакчы болгону бул элдин тилин, элдин духун, элдин ошо жүрөгүн соккон билип, ошону анан бизге айтып атканы, Рыскелдин сүйлөп атканы жогорку кеңеште элдин баары күтүп турат. Кантип не деп айтат экен, кандай баа берет экен деп. Мен Рыскелдини эсимде бар, 13 жылдан кийин мына Рыскелди өзү таласта 13 жылдагы окуяларда абдан активдүү катышты. Ошо жерде жүрдү, ошо жерде болду. Кийин болсо биз маданият министри кылдык өткөл заманда. Бу Рыскелдин мындай уюштуруу жөндөмдүгү, кишинин мындай көрөгөчтүгү, билармандыгы мына ушул жылдары абдан көрүнүп турду. Мен азыр иштеп калдым.
ушул өткөн заманда кийин болсо мына депутат болуп, депутаттыкта менин оюмча өзүнүн абдан бир саясатчы катары жакшы көрсөткөнү. Рыскелди Момбековс бүгүн Кыргызстанда саясатты элестетсе болбойт. Рыскелди отуруп бир китеп жаза турган бүгүн маалы бышкандыгы бар деп ойлойм. Рыскелди канча өзүнүн убактысын, ушу жүрөгүнүн жалын өзүнүн гезитине берди, түнү бою гезиттерди чыгарып жүргөн. Бу калеми курч, тили да ушунчалык жеткен Рыскелди бу бизге Кыргызстандын демократиясына, Кыргызстандын өнүгүүсүнө бул бир чоң потенциалы бар деп мен терең ишенем. Дайыма бар бол, дайыма иште бол, дайыма туура тарапта бол, иним. Урматтуу туугандар, кол чабалы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, айтылуу 6 фракция өкүлдөрү. Барыбыз чогуу, келиңиздер. Келиңиздер, маэстро музыка менен коштоп турабыз. Алга меймандар дагы бир жолу кол чаап коелу. Дагы бир жолу кол чаап кубаттайбыз. Дагы бир жолу кубаттап туралы. Келиңиздер. Чоң рахмат. Кутмандуу кечеңиздер менен урматтуу коноктор. Бүгүн Кыргыз жерибизде өзгөчө бир той болуп атат. Азыр bir улуулап ажабыздан баштап куттуктоолордун баардыгын уктук. Мен Рыскелди Чыныбекович деп протокол баштасам туура эместир. Рыскелди Чыныбекович 50 жашыңыз кут болсун. Рыскелди досум, Рыскелди тууганым, урматтуу аш, бүгүнкү торколуу той кут болсун. Рыскелди айтыла турган жакшы сөздөрдүн баары айтылды. Азыр саясаттын да жүзү, Кыргыздын да жүзү бардыгы мактап, Рыскелди өзүнүн айтылбаган жерин айтылга калган жок. Ошондуктан бүгүн ким чыкса, бардыгы сүйлөгөндөн бирке тартынып аткандай көрүнүп атат да магачы. Бардыгыбыз эле сени уга берип, эмне деп айтабыз деп чыкканда бардыгы ойлонуп терең ойлонуп баштап атабыз да. Рыскелди досум, тууганым, сен Кыргызды мактасаң, кара сөз менен айтсаң, сени жазуучу дейбиз. Сүйүү жөнүндө айтсаң, сени акын дейбиз. Саясатты айтсаң, сени жамакчы дедик. Кайгыны айтсаң, сени кошокчу дейбиз. Иши кылып сен Кыргыз элинде кандай, кыргыз жигитине, кыргыз элине кандай сапат болсо, маданиятта, чыгармачылыкта бардыгы сенде бар. Ушул күнгө чейин менен Рыскелди Чыныбековичти билгенден баштап, бала кезинен тааныгандан баштап, акыйкатты талашкан, анан кийин саясатка алганда сенин миссияң дайым акыйкатты талашып, оппозицияда жүрүү дечим эле. Бүгүндөн баштап көрүп мен ойлойм, тууганым, сен чыгармачыл экенсиң. Сен чыгармачыл Рыскелди Чыныбекович тууганым, досум болосуң. Сага ден соолук, узун өмүр, Аяшым экөөң кармашкан колуңар бекен болуп бир жастыкта карыгыла. Балдарыбыздын убайын жакшылап көргүлө. Жана Байма Сүтенова эжебиз тарткан фильмдин аягында айткандай, бул бүгүнкү көрүнүш сенин сапаттарыңын бир гана кичинекей гана ашты болуш керек. Мындан ары коюуланып кете берсин. Кандай тилектериң болсо баары кабыл болсун. Кыргыздын маңдайына жазылган жылдыз болуп жүрө бер. Куттуктайм. Кол чабуулар, Руслан мырза, чоң рахмат. Мереке. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, урматтуу Рыскелди Чыныбекович, 50 жаш кутман курак кут болсун. Сиздей курт жигит, мен мындай карап отуруп, бир гана таласта туулат да, башка жерде туулса окшошпой калмак да. Таластыктар ушул жерден кол чабыш керек да. Чынында эле Баткенде туулсаң окшошпой калмак да.
таласта гана сендей курч жигит болот. Урматтуу туугандар, мына өлкөнүн президенти Сооронбай Шарипович аябай жакшы белегини берип куттуктады. Экс-президент Роза Исаковна куттуктады. Эми уруксат берсеңиздер, Кыргыз Республикасынын экс-президенти, Социал-демократтар партиясынын төрагасы Алмазбек Шаршенович Атамбаевдин куттуктоосун окуп коеюн. Урматтуу Рыскелди Чыныбекович, сизди эр ортону 50 жашка толушуңуз менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Кыргызстандын эли, жалпы коомчулугу сизди өлкөнүн эгемендүү жаңы тарыхына өз ысымын татыктуу таза алган чыгаан саясий ишмерлердин бири катары билет жана урматтайт. Сиз өлкө башына каран түн түшүргөн Бакиевтердин үй бүлөлүк бийлигин кулатууга активдүү катышып, кара мүртөз бетпак режимге каршы күрөштүн эң алдыңкы сабында болдуңуз жана чындыктын, адилеттүүлүктүн салтанат курулушуна ополтоодой салым коштуңуз. Бүгүнкү күндө да эл ишенимин артып шайлаган өкүл катары өлкө парламентинде жигердүү иштеп, элибиздин 2010 жылдагы апрель ыңкылабынан арткан үмүтүн актаганга болгон күч аракетиңизди жумшап келе жатасыз. Жогорку кеңештин депутаты кандай маселе болбосун дайыма ачуу чындыкты жалтанбай бетке айтып, элдин таламын талашып келатканыңыз, көп маселелер боюнча көз караштарыңыз, өзүңүз активдүү мүчөсү болуп келе жаткан Кыргызстан социал-демократиялык партиясындагы негизги идеалдарына топ келет. Албетте партиянын күчү, аброюу, принципиалдуу, тайманбас, туруктуу инсандарга байланыштуу экендиги талашсыз. Андыктан сизге жараткан күч кубат берсин. Кутман курак 50 жашыңыз кут болсун. Ар дайым жүрөгүңүз таза, ниетиңиз түз бойдон калсын. Ден соолугуңуз чың болуп алдыга койгон ой максаттарыңыз ишке ашсын. Ар дайым жакшылыктар гана жандап жүрсүн. Үй бүлөңүзгө аманчылык, бакыбат жашоо каалайм. Бар болуңуз. Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаев Алмазбек Шаршенович. Дагы бир жолу кол чабуулар, урматтуу бир туугандар, алакан чаап турабыз. Урматтуу туугандар, мына бүгүн Кыргыздын татыктуу чыныгы курчулдарынын бири Рыскелди Чыныбековичтин 50 жаш курагын белгилеп отурабыз. Биз баарыбыз кубанып турабыз. Рыскелди, парламент сени менен көрктү. Сен чындыкты тайманбай айткан. Мына Иса Шейшенкулович айтты го, 119 депутат бир болса, Рыскелди Момбеков өзү бир. Аны биз тан алышыбыз керек. Сен жөнөкөй элге, карапайым элге бизге караганда бир топ жакын сенсин. Карапайым элдин бардыгы сенин, биз депутаттар эми кызганбайлы айтайын мен ачыгыны. Биз өзүбүздүн курч сүйлөгөн сөздөрүбүздөн кийин канча эл окуду экен деп карайбыз да. Бизди 10 киши окуса, Рыскелдигини 1000 киши окуйт да. Сага саясатчылар же башка бирөө баа бербеш керек, сага эл баа берип, эл баа бер десе, элдин уулу болуп калды. Ошон үчүн өмүрүң узун болсун, үй бүлөң менен дайым бир болуп, Кыргыз элине, Кыргыз мамлекетинин келечегине кызмат кыла бер. Биз кечеги күнүбүздү жаман десек, эртеңки күнүбүз да жаман болот. Ошон үчүн кечеги күнүбүздү мактап, жакшылап, урмат кылсак, эртеңки күнгө дагы ошондой сый урматты көрөбүз. Бар болуңуздар, рахмат сиздерге. Дүркүрөгөн кол чабуулар, айткан тилегиңизге, жакшы сөзүңүзгө, куттуктооңузга чоң рахмат. Дагы кыздардын атынан кутман кечиңиздер менен биздин жигиттер эле сүйлөп атат. Гендердик теңчилик деген бар. Анын үстүнө менин 100% акым бар да Рыскелдиге каалоо тилек айтканга. Рыскелдини мен 2000 жылдан баштап тааныйм. Бул ошол Кара Буурадан Кууловко болушуп, ошол келип 5 ай жана өз эскертип кетти го. Ошондо биз асабага байма-бай жазчубуз. Анан тагдыр буйруп 2008, 2009, 2010 жылдары бир кабинетте иштеп калдык. Бир фронтто иштеп калдык. Анан таластыктар 3кө бөлүнөт негизичи. 3 категорияга: өпкө, сөкмө, анан төкмө. Ушул жерге таластыктар дагы бир жолу кол чаап коюңуздар. Бул чындык, бул акыйкат. Анан ушул 3 касиет
тең менин досум да бар. Üçöö teң. Üçөө тең. Өпкөлүгү да бар, сөкмөлүгү да бар, төкмөлүгү да бар. Бул жазганда да төгүп жазат, сүйлөгөндө эмес, жазганда. Себеби биз жазган майдандан келдик да. Рыскелдинин жакшы касиеттери көп. Жана саясаттагы, демократиядагы орду өзүнчө кеп, бирок биз адамгерчилик жагын. Бул баягы бапылдап жүрсө эле ойлошот, бул корс, орой. Мындай эч кимдин иши жок, алыш катышы жок, мындай бир өзүн эле билген жанагындай эле жүргөн дейт да, бирок бул чындыгында адамгерчилиги бийик, жөнөкөйлүгү. Ошол эмгек жамаатына бир атадай болгон камкордугу, үй бүлөсүнө болгон, бул кыйын болгон менен Назирадан коркот аябай. Аябай коркот. Бүгүн айтышыбыз керек да бардык нерсени. Эртең менен алдыда туруп алып балдарды бала бакчага алып барат. Ошо үчүн ойлобогула, бул эл үчүн 7:30 мейме жогорку кеш келип атат депчи. Кайра үйүнө бара албайт да жогорку кеш. Садиктен чыгып алып, бул ушундай. Анан мен тамашалап коем Назирага, баары коркот Рыскелден, бирок Рыскелди сенден коркот депчи. Ошо молодец, жанагы көкжал, баланча түкүнчө деп мактап атат. Бул мактоонун баары Назира сага жарашат. Себеби ийгиликтүү мырзанын артын мыкты айым турат. Назира болбосо билбейм, Рыскелди каякта жүрмөк. Туурабы? Анан мактай берсе, жанатан бери өпкөлөсү көп эле казанбактай болуп, бермет баласты жарганатат. Саруу кол жаап койгула. Назира бар, сен барсың Рыскелди досум. Ушундай барбалаңдап жүрө бер. Жардамга ашыгат дайыма, берерге ашын таппай калат. Капа болуп турсаң, кабаң бүрк алып калса да сурап калат. Ушул мындай ак көңүл, шартылдаган эми касиети көп. Сүйлөй берсек, мындай жаза берсек түтпөйт. Ошо 50 жаш мен ойлодум, 50-ге чыгып атам десе, мен ойлодум, сени мен 60-га чыкканга да ойлогом, жаш турбайсың мына. Мен муну 60-га чыгыптыр деп ойлоп жүрөптүм, 50-ге десе аябай таң калдым. Ошол эр ортону 50 жаш деп коет. Сен дагы бир жаштар жаша, сенин 10 күнүңдүн бир күнү ачылып келатат. Кыргыздын жигиттери сендей болуш керек ба? Эл жигит эр четинде, жоо бетинде дегендей. Биз жигиттерибизге таянабыз, көп нерселерди күтөбүз. Таяныш тирөөш болуп эле жакшы ийгиликтерге жете бер, досум, үй бүлөң менен, балдарың менен, ошол өпкөлүгүңдө, сөкмөлүгүңдө, төкмөлүгүң өзүңө буйрусун. Аман эсен жүр досум. Кол жаап коелу, Жылдыз. Жанар Акаев жаштардын атынан келиңиз. Чоң рахмат. Алтыге. Рыскелди байке, бааракеңиз кут болсун. Өнүгүү. Мен сөзүмдү Жылдыз эжеге азыркы сөзүнө айтып коюн дедим эле. Британиялык белгилүү коомдук ишмер саясатчы бу аялды башкарганга караганда мамлекетти башкарган оңой экен дегендей. Албетте бул үй бүлөдө ушундай болуп турат. Анан Рыскелди байке экрандан аябай каардуу, аябай жаалдуу көрүнгөнү менен адам катары өтө жумшак, мындай мээримдүү деп айтсак болот да. Анан Рыскелди байке негизи мындай бир парламенттеги чындыктын символундай эле болуп калды. Өткөндө бейшемби күнү разный деп коебуз, биз ар түрдүү маселелерди көтөрүп атканда парламентте журналисттер менен мен жакынмын деп мага чалат. Рыскелди байке көрүнөбү көрүнбөйбү дейт. Бүгүн көрүнбөйт десең анда кете берели дейт. Рыскелди байкенин сөзүн баардыгы күтүшөт. Анткени Рыскелди байке элдин үнүн дайыма айтып турат. Рыскелди байке саясий режимге кызмат кылбайт. Президентке дагы, премьер-министрге да эч кимге кызмат кылбайт. Рыскелди байке ушул карапайым элдин үнүн дайыма парламентте айтып турат. Дагы ушундай болушуңуз керек. Анан бул элүү деген эми бул мен ойлойм саясаттагы эми мындай биринчи алгачкы кадам. Малайзиянын премьер-министри өзү партия түзүп шайлоодо утуп келди. Ал Бахаткир 90 жашта. Американын президенти 79 жашында президент болду, Трамп. Рыскелди байкеге али алдыда чоң келечек күтүп турат. Сиз али жашсыз. Рыскелди байке, үй бүлөңүз менен бактылуу болуңуз, дайыма аман болуңуз. Анан журналисттерди күттүрбөй среда күнү дагы, четверг күнү дагы сөзсүз сүйлөп туруңуз байке. Кол жаап коелу. Чоң рахмат. Жанар мырза. Жакшы бир кол жаап коелу. Ата айтканыңыз келсин, жакшы тилегибизге. Алтай Асылганович. Урматтуу
Рыскелди Чыныбекович, кымбаттуу бүгүнкү тойдун катышуучулары, элди айтат эмеспи, көбү келет элүүгө, кептин бары ага кантип келүүдө деп. Жанагы тасмадан көрдүк, кандай жолду басып өткөнүңөрдү, мазмунду, байсалдуу, бир жагы сыймыктуу, бир жагы татаал жолду басып өттүрсүңөр. Кемеңгер кыргыз эл айтат, эң алды, өнөр алды кызыл тил деп. Сөз, бул биздин Куранда да, Библияда да бар. Сөз көкөлөтүп да коет, чөкөлөтүп да коет. Сөз жакшы ойду жаратат. Жакшы ой жакшы иштерди кылат. Жакшы иштер менен адам калыптанат. Адамдын адаты, калыбы мүнөздү жаратат. Сөз ана мүнөз. Сенин куралың, курт сөзүң, тайманбас мүнөзүң. Мына элдин баары айтып атат. Кудай ошол эки колуңан ал куралды түшүрбөсүн. Бирөө кылыч, бирөө найза. Эл үчүн, мамлекет үчүн сөзүң мамлекеттик бийик трибунада айтыла берсин. Эл ичинде кадыр баркың өсө берсин. Тартынбастык мүнөзүң түбөлүк болсун. Балдарыңа жуксун. Бар болайланайын, кааларым. Балдарың менен, алган жарың менен бактылуу бол. Алдыда далай иштер турат, кыргыз элге кыла турган. Далай чоң-чоң албан иштер турат. Ошол колуңан келет, жана айтып кетти. Алдын ала айтпайлы бирөөлөрдүн функциясын алып, алдыда жакшылык болсун. Чоң рахмат. Омарбай атабызга, Омарбай Нарбеков атабызга микрофон узаталы. Омарбай атабыз аксакал, атабыздын да жакшынакай тилеги Рыскелдиге. Азыр кичине куттуктоону кичине токтотуп турсак. Сүйлөп бүтөлү, анан бирөтөлө бир сүрөткө түшүп, анан бирөтөлө куттуктайлы. Аксакалдарыбыз куттуктап калды, ушу кишилерге уруксат, калганыбыз каалоо тилек бүткөндөн кийин. Омарбай ата, Нарбеков айтылуу академик атабыз. Жакшы кол чаап коелу, экранды карап турсаңыздар, Аксыдан келген 90дан ашкан Кытай уруусунун аксакалы мына атабыздын белеги. Рахмат. Омарбай ата, баштай бериңиз. Омин, тилек кабыл болсун. Чоң рахмат. Каске, Омарбай атабыздын микрофон жакыныраак карматалы. Урматтуу Рыскелдиним, мен экеле ооз сөз айтайын. Биринчи, булак качан болсо да оргуп чыгат да. Сен Каработо атабыздан кийин, Хан атабыздан кийин оргуп чыккан жаштардын бири болдуң. Экинчи атабыз, Чаргын атабыз сүйлөшүп турган кишини айванга айландырып койчу. Мына ошондой Олиянын тукумусуң. Үчүнчүсү, мынакей Бишкекке келип, илим билим алып, ушунча тарбия көрүп, тайлак элең атан төө болдуң. Кыргыздын келечегин ойлогон, кыргыздын жүгүн көтөргөн, кыргыз деп өзүңдүн өмүрүңдү сайып койгон. Келиним, ушул ырыскынын баары үй бүлөңөргө, өзүңөргө күрөө болсун. Кол чаап коелу, Омарбай ата, чоң рахмат. Бүгүн элүүгө чыгып аткан Рыскелди мырзанын мына бүгүнкү тоюнун 1,5 саатында Рыскелди бир тууганыбызга канча мүнөздөмө бердиңер. Төкмө, сөкмө, өпкө, журналист, ырчы, жамакчы, кошокчу, саясатчы барын айттыңар, дагы бир нерсесин билбей койдуңар. Назира экөөбү 2 мончок кызды Раушан деген бир керемет уулду өстүрүп атат. Ушул үчөөсү тең ата мурас өрүк комуз менен уктап, өрүк комуз менен туруп атат. Шубин атындагы музыкалык мектептен сабат алып атат. Негизи ар бир адам музыкага жакын болсо, өзгөчө кыргыз улутунун жаш өспүрүмү ата мурас өрүк комуз менен чоңойсо, бул улуттун келечеги.
Ең кичинекей көккүрөк күчүгүбүз розадан баштайбыз. Кол жаап койгула. Розадан баштайбыз. Кол жаабалы, колдоп коебуз. Розадан улуусу бул рахат, андан улуусу раушан. Атай атабыз Огонбаевдин Машботойун угалы.